азыр кадр маселеси ушу ысык атада аябай татаал болуп кетти окшойт. Мен депутат болуп келгенден 3 аким алмашты, 3-чү аким болуп атат, прокурорлор алмашып атат, РОВД, 3-чү госрегистр. Анан кийин элдер келсе буларга баягы бир проблемалар менен мен жаңы эле келдим, жакында эле иштеп баштадым деп эле 1 жылга чейин ушинтип айтышат. Анан кийин 1 жыл иштегенден кийин кетип калып атат да, ушуну бир саясатыбыз мындай кадр маселеси боюнча туруктуу болсо жакшы болот эле. Бүгүнкү акимди урматтуу Алмазбек мырза, коррупция менен күрөшкөнгө да ошо жиберилди да, туурабы? Демонтаж кылганы. Мен суранат элем ушу тиги Акылбек Үсенбековичке да айтып койсоңуз. Кичине карап турса көзөмөлгө алып акимдерди. Коррупция менен күрөшөбүз деп жөнөткөндөрүңүз коррупцияны башкарып алган жокпу? Мындай карап туруш керек го деп атам мен оюмча. Мына бүгүнкү күндө, кече күнү ошол аппарат жетекчиси арыз менен кайрылып атат. Сен аялсың, мага эркек керек деп жумуштан кет деп атыптыр да. Жумуштан отстранить этип коюптур, кол койдуртпайт экен. Аял деп кетиргенге болбойт. Жумуш иштей албасын десин, колуңан келбейт, жумуштан кечигесиң деген сөздөр менен. Бирок сен жөн эле аялсың деп туруп кетирген бул конституцияны бузуп аткан го дейм. Экинчиден, урматтуу төрага. Айта бериңиз. Мен bir arz kelip düştü de o Koçkorbayev ayıl hükümetten maga жалаба kılıp bir jigit. Anan oşonun bir sporu şu gözömölgө alıp men Gen prokuraturaga da kayrılıp koyatılem. Oşo jerde bugün Dmitриевский ayıl hükümetine tigi Toktoberdiyev Eldiyar degen jigitти direktor kılıp koygon eken. 10 klass образованиясы менен. Андан мурда bir 4-5 жыл завуч болуп иштеп жүргөн экен. Мен койгула десем, мага арыз жазып жүрүшөт. Ошол үчүн бул акимдер ойлонуш керек да, койордун алдындачы. ИО болсо деле 10 класс образование менен директор кылып койгонго болбойт. Мен ойлоп атам, ушу прокуратура Узункыр айыл өкмөтүндө АТР деп өткөрүп атабыз да, жаңы эле айыл өкмөт болсо аны да алмаштырып салды. Сен менин баягы тил албайсың, мыйзамсыз жерлерди бербейсиң дегендей кылып турупчу. Ошондуктан мен прокуратурага да кайрылат элем, ушуну көзөмөлгө алып карап койсоңор, силер да бир көзөмөлгө алып койсоңор акимдерди.